Кытай бүгүнкү күндө эң бай өлкө, экономикасы боюнча АКШдан кийин экинчи орунда турат. Бирок 2 жыл ичинде Америка 50 жылда сала албаган бийик кабаттуу үйлөрдү, жаңы шаарларды куруп салды. Кытайда 10-20 жыл ичинде миллион адам батчу шаарларды куруу көйгөй эмес. Жыл сайын жанынан кийин чыккан козукарында жаңы шаарлар бул өлкөдө көбөйүүдө. Албетте Кытайда калкынын саны көп, 1 миллиард 400 миллион. Бир күндө эле 50 миң Кытай жарык дүйнөгө келет. Демек булардын баарына үйлүү кылуу үчүн Кытай бийлиги жаңы шаарларды куруу керек. Бирок бүгүнкү күндө Кытайда калкынын саны көп болгонуна карабастан эч ким көчүп келбеген. Жаңы курулган бош шаарлардын саны 50дөн ашуун. Эң кызыгы бул шаарларды ташталган шаар деп айтууга болбойт. Себеби эч ким жашабаса да көчөлөрүнү түнү күнү тазалап турган кызматчылар бар. Ассаламу алейкум достор, сиздер менен Бек Шамиров. Бүгүнкү видеодо Кытай өлкөсүндөгү жаңы курулган, бирок эч ким жашабаган же абдан аз эл жашаган шаарлар тууралуу кеп кылабыз. Андыктан урматтуу көрүүчү, бул видеого бир лайк коюп, каналыбызды колдоп кетиңиз. Болгону бир лайк койсоңуз бизге ошол жетиштүү. Кеттик анда эмесе. Кытайлар бардык нерсенин подделкасын чыгарып келишкен. Бир эле телефон же кийимдер менен токтолбой, чоң шаардын да подделкасын курушкан. Тяньдучэн бул Кытайдын чыгышындагы жайгашкан Париж шаары. Тагыраак айтканда Париждин көчүрмөсү. Париж кандай болсо, бул шаарда ошондой курулган. Жада калса жасалма, бийиктиги 108 метр болгон Эйфель мунарасы да бар. Шаар 2007 жылы тургузулган. Кытай бийлигинин эң башкы максаты бул райондогу элдин айылдык жашоо образын шаардыктарга өзгөртүү болгон. Жана шаар 100 миң адамга ылайыкташтырылган. Бирок дыйканчылык кылгандар жашоо образын өзгөрткөн жок. Үй баасы кымбат болгондуктан сатылбай калып кеткен. Акчасы жетпеген кытайлар Эйфель мунарасынын астында дыйканчылык кылып келишет. Шаардын бүгүнкү күндө 4дөн биринде гана элдер жашап келишет. Башкача айтканда, дыйкандар дыйкан бойдон калышып, дал ушундай өнүккөн шаарда дыйканчылык кылып келишет. Киламба бул шаар Ангола өлкөсүндө жайгашкандыгы менен кытайлык инвесторлор курушкан. Ангола бул кедей өлкөлөр катарына кирген өлкө, бирок ага карабастан Анголанын президенти Жозе Эдуард шайлоо алдында шаар курам деп убада берген. Албетте убадасына туруп Кытайдын инвесторлоруну алып келип 2012 жылы Киламба шаарыны тургузушкан. Бул шаарда 750 бийик кабаттуу имараттар бар жана 1,5 миллион адамга ылайыкташтырылган шаар. Соода борборлор, мектептер бардык шарты менен курулган. Жана бул шаарды тургузуу үчүн 3,5 миллиард доллар акча коротулган. Эң кызыктуусу достор, бүгүнкү күндө Киламба шаарында болгону 1000 адам жашап келет. Себеби Ангола өлкөсүнүн жарандары кедей болгондуктан мындай үйдү сатып алууга, жада калса бөлүп төлөөгө да акчалары, айлыктары жеткен эмес. Жыйынтыгы 500 миң киши үчүн салынган бул заманбап шаарда бүгүнкү күндө эч ким жашабайт. Эч ким жашабайт деген такыр туура эмес, 1000 адам жашап келет. Албетте мындай чоң шаарда 1000 адам жашаса жоктой эле көрүнөт. Дүйнөдөгү эң чоң ташталган шаардагы жана эң чоң жаңы курулган, бирок эч ким көчүп келбеген шаардагы бул Кангбаши шаары. Бул шаар Кытай өлкөсүндө ички Монголияда жайгашкан. Албетте эстеликтерден эле Кангбаши шаары монголдорго тиешелүү экендигин байкоого болот. Мындан 20 жыл алдын бул шаарды инвесторлор курушкан. Бул шаарда аэропорт, парк, бардык шарттар бар, бирок миллион адам үчүн курулган Кангбаши шаарында бүгүнкү күндө болгону 20 миң адам жашап келет. Жолдор бош, тирүү жан жок, миңдеген бийик кабаттуу үйлөр жаңы курулган бойдон калып кеткен. Эң кызыгы достор, Кангбаши шаарыны куруу үчүн Кытай бийлиги 100 миллиард доллардан ашуун акча короткондугу айтылат. Кытайда бай, акчасыны кайсыл жакка иштетип пайда тапсам экен деген адамдар көп болгондуктан бул шаар курулуп жатканда эле байлар сатып алып койгон. Бирок алар пайда көрүп, кымбатыраак сатабыз деген максаттарына жете албай калышкан. Канчалыктан калыштуу болбосун, бул шаардагы үйлөрдүн баары сатылган, бирок үйлөрдү чыныгы көчүп келип жашайм деген адамдар алган эмес. Пайда көрөм деген байлар сатып алышкан. Жыйынтыгында бул шаарга келип жашоону каалаган адамдар жоктугунан шаар бош калып кеткен. Темза Таун дагы бир Кытайдагы Европа стилинде курулган шаар. Бул шаарды 2006 жылы тургузушкан.
Жогорудагы шаарлардан айырмасы бул шаар байлар үчүн салынган. Бийик кабаттуу имараттар жок, алардын ордуна 2 кабаттуу кымбат баалуу үйлөрдү курушкан. Баары пландагыдай болуп жаткан, бирок 2008-жылы дүйнөлүк кризис Кытайдагы байлардын бул жака көчүп келүүсүнө тоскоолдук кылган. Бүгүнкү күндө шаар болгону 10% адамга гана толгон, 90% үйлөр ээси жок калып кеткен. Бирок Темза Таун шаары кооз болгондуктан бул шаарга жаштар сүрөткө түшүү үчүн бүгүнкү күндө да барышат. Сичуан дагы бир ички Монголияда жайгашкан шаар. Ички Монголияда аба ырайы абдан катаал. Жайында абдан аба ырайы ысык болсо, кышында суук болот. Кытайга караштуу ички Монголияга курулган Сичуан шаарында да аба ырайы дал ушундай катаал болуп турат. Дал ошол себептен бул шаарга көптөгөн элдер келип жашоодон баш тартышат. Бул шаарда жашоого баардык шарт бар болгонуна карабастан, бүгүнкү күндө шаардын 30%-ында гана эл жашап келет. Бир караганда бош, эч ким жашабаган, ташталган шаар сыяктуу көрүнөт. Бирок бул шаардагы үйлөрдүн баары сатылса да, келип жашаган адамдар аз. Себеби дал ушул шаардан үй сатып алган бай кытайлардын башка шаарларда да үйлөрү бар. Демек, өзү келип жашоону каалабаса да, акчасын инвестиция кылып, кыймылсыз мүлк сатып алып койгондор көп. Жана эгерде бул шаарга келип жашоону кааласа дагы, аба ырайы катаал болгондуктан бул шаарга көпчүлүк кытайлар келип жашоодон баш тартып келишет. Чындап эле үй болсо жашайт элем деген үйсүз жарандардын мындай шаардан үй сатып алууга акчалары жетпей келет. Ошентип бүгүнкү күндө көптөгөн шаарлар бош бойдон калып кетүүдө. Албетте, бул кээ бирки шаарларга эле тиешелүү. Ар бир бош шаарлардын эл көчүп келбегендигине ар кандай себептери бар. Бүгүнкү күндө Кытайда жалпы бош үйлөрдүн саны 64 миллионго жетет. Эгерде Кыргызстанда ушундай бош үйлөр болгондо, жаңы төрөлгөн наристеге 11 батир тиймек. Баарында эле Кытай мынча бош үйдү, бош шаарларды эмнеге куруп жатат деген суроо пайда болот. Эң башкы себептеринин бири үйлөрдүн кымбаттыгы. Жөнөкөй Кытай жараны бир батир сатып алуу үчүн 60 жыл иштеш керек болот. Мындай шаарлар ядролук согуш үчүн курулуп жатат дегендер да жок эмес. Согуш учурунда элдерди дал ушул бош шаарларга көчүрүү үчүн курулууда дегендер да бар. Кытай бийлиги элдин саны абдан бат көбөйүп жаткандыгы үчүн элдерди баткыра албай калуудан коркушуп, алдына ала бош шаарларды курууда дегендер да бар. Жогоруда айткандай эле, Кытайда бир күндө 50 000 наристе жарык дүйнөгө келет. Демек, булардын баарын үйлүү кылуу үчүн Кытай өкмөтү алдына ала бош шаарларды куруудабы. Урматтуу достор, урматтуу көрүүчүлөр, бул тууралуу сиздин оюңуз кандай? Өз оюңузду жазып комментарийге калтырыңыз. Эгерде бул видео сизге жакса, анда бир лайк коюп кеттиңиз. Жана ушул сыяктуу видеолорду көрүү үчүн Кыргыз Топ каналына катталып коюңуздар.